Салам достор, салам мекендештер. Норс Каролайна штатынан Кыргызстанга чоң салам. Мен азыр Нью-Йоркко жүк алып аткам, Норс Каролайнадан. Накты эле айылга келдим да. Американын накта бир Норс Каролайнанын бир кычыгындагы бир айылга келдим. Апапакайлар жашайт экен. Апапакайлар жашаган жерлер көбүнчөсү ушундай кичине бардагыраак болот да. Мына докко кой деген. Докко койсом трейлердин жарымына чейин сууга басып кетти да. Мына состояние. Америкада да ушундай абалдар болуп турат. 2-3 күн подряд жаан жаптыр, катуу жаан жаап, анан бул жактын баары толуп калыптыр. Мына палеттин баары калкып жүрөт. Азыр мен сиздерге көрсөтөм. Тракстер өткөндө бир программада айткам. Тракстер резиновый өтүк алып жүрүш керек депчи. Резиновый өтүк эмне керек? Кышында керек. Анан ушундай абалда болуп калганда, мына резиновый өтүк пайдасы тиет да. Азыр машинага да түшө албайм. Атайын резиновый өтүк алып, анан машинадан аттап түштүм да. 2 жума иштедик. 2 жума болуп калды, уже үйгө кетиш керек. Жумушка чыгаарда кыргыздын жигиттери симпатичный, крутой, резкий болуп чыгышат. Көңүлдөрү жайдары. 2 жумадан кийин чарчап калабыз. Чарчап симпатичный болбой калабыз, крутой болбой калабыз. Жөнөкөй бир жигиттерден болуп калабыз да. Ана мен деген тиги көп мотивация берип койгон окшойм. Досторго, жарандарга. Америкага кантип барабыз, Америкага кантип келебиз деген суроолор аябай көбөйүп атат. Жакшы бул. Бая грин картаны кандай ойнойбуз, кантип барсак, кандай жолдору бар деп. Анан мен өткөн программаларда дагы айткам 1-2 видеода. Азыр колдон келишинче мен өзүмдүн башыман өткөн нерселерди айтып берсем, а может сиздерге жардамы тийип калат. Ошон үчүн шашпай азыр жүк 1 сааттан кийин баштайбыз дейт жүктөп. Как раз жарым саат, 1 саат убакыт бар. Ошол убакытта грин карта боюнча бул жака кандай келиш керек, өзүм билген, өзүмөн башыман өткөн нерселерден кичине айтып берейин анда достор. Достор, азыр мен YouTube'га кирсем, карасам 557 подписчик болуп турбуз да. Анан менде YouTube Studio деген бар да. Ошол жактан ким канал ачса бүт баарын көрүп турат да. Анан мындай болот да, мындай информация. Моякта деген мырзалар 91% көрөт экен. Айымдар болсо 9-га жакын процент эле көрөт экен да биздин каналды. Анан возраст боюнча эң катуусу 25 жаштан 34 жашка чейинки биздин жигиттер, кыздар көрөт экен да каналды. Анан 51% Кыргызстан көрөт экен, 18% Россия, Америкада 14%, анан Казакстан 0.4% көрөт экен да. Анан деген каналга жазылгандардын 70% көрөт экен, а каналга жазылбай коноктор келип 28% көрүп кетет экен да. Мен муну эмнеге көрсөтүп атам? Мага возраст аябай кызык болду да. Мына 25 жаштан 34 жашка чейинки биздин жарандар көп көрөт экен, анткени ошол возрастта абдан кызыгышат экен да. Америкага барыш керек, иштеш керек, кандай жолдору бар, көп достор жазып атат.
кичине айтып бербейсиңерби башыңардан өткөн нерселерди депчи. Анан башыман өткөн нерсе көп деле сыр эмес. Мен бул жака келердин астында пригласительный алгам да Америкадан. Америкадан пригласительный алгам. Пригласительный жиберип аткан киши документтерди посольствого да жиберет, консулдун атына кат жазып, ушундай кишини чакырып аттым эле деп. Анан өзүнүн данныйларын, жанагы паспорт менен чогуу булар бир документ алышат. Паспортту үйүнө чыгып койло, ошол документти көтөрүп жүрөшөт да, ошол документте өзүнүн сүрөтү болот, данныйлары болот, ошонун копиясын анан консулдун атына письмо жиберет да. Мен ушундай Кыргызстандын жаранын чакырып аттым эле деп. Ар кандай причинасын айтып. Анан ошол консульствого да барат, анан мага да келген да пригласительный. Анан пригласительный келгенден кийин мен даярдана баштагам. Ошо даярданганда кайсы жумушта иштейсиң, зарплатаң канча, жериң барбы, малың барбы, банкта бир 10-15 миң доллар болуш керек да, ошо банктан справка керек. Мындай жарандын бизде 10-15 миң доллар бар деп. Ошондой керек, үйдүн документтерин, ошентип керектүү документтердин бүт баарын чогултуп, копияларын чыгарып, мен анда 2 жумушта иштеп аткам, бир жакшы жумушта иштеп, анан дополнительно коммерция менен заниматься этип, анан ошо налоговыйдан дагы ошо коммерциясынан канча доход түшөт деп, ошол жактан дагы справка алып коюп, анан бүт баары даяр болгондон кийин мен Бишкекке келгем да. Бишкекке келип, мен эсимде жок болуп атат, ушу советский, московский, советский, киевский же советский Токтогул беле ошол жерде бир офис бар экен да. Офиске барып, ошонтип түшүндүрүп айткам да, мага ушундай пригласительный келген. Анан мен виза бастырыш керек болуп атат, посольствого кириш керек болуп атат. Кантип кирем десем, ошол жактан где-то жарым күн отургам да. Абдан көп данныйлардын баарын компьютерге бир кыз жазып, утура сурап, аты-энең, каякта иштейсиң, каякта жашадың эле, ошол бүт толук информациянын баарын алып, жарым күн жаздык. Информациянын баарын компьютерге. Анан бир 500 сомбу ушундай төлөдүм да. Анан ошол замат эле бир кечке жук болуп калды, бир саат 4-төрдө ошол данныйдын бүт баарын американский посольствого жиберишкен да. Анан бир 10 мүнөттүн ичинде эле кайра ответ келди. Биякта 1-2 айдын списогу бар экен. Ошо бош күндөрдү жазып коюптур, отметка кылып коюптур. Кайсы күнү интервьюга келе аласыңар деп. Анан менден сурагандан кийин мен канчанчы число экенин билбейм, бир датаны кругляшок алып бердим, ушул күнү мен посольствого кирем деп. Анан посольствого кайра жиберди, кайра бир 5-10 мүнөттөн кийин бир кагаз принтерден чыгарып берди. Мынчанчы күнү саат мынчада кечикпей полностью документтердин баарын алып алып посольствого бар деп. Ошол күнү анан эртең менен саат 9-дарда го дейм, посольствого бардым. Посольствого бардык, где-то мен барганда бир 30-35 кишидей чогулду да. Анан ар бирибизди жана фейс контролдон өткөрдү, 2 жерден өткөрдү да, жана металл искатель менен бир сире өткөрүп, анан баарыбыз бир 35 киши чоң бир залга кирдик да. Актовый бир зал бар экен, ошол залдын бурчунда бир стеклянный комната бар экен. Ичинде отургандар бүт баары көрүп турат да. Ошол жака консул келет экен дагы, анан бир-бирден чакырып, анан интервью кылат экен да. Отурган залда отурган элдин баары көрүп турат да, баа стеклянный да, эчтеке жашырбайт. Бирок үндөрү угулбайт экен да. Анан ошо залда отурсак эле ар бирибиздин фамилиябызды айтып чакырып, анан акча төлөгүлө деп, интервьюдан өтөсүңөрбү, өтпөйсүңөрбү, баары бир төлөнүш керек деп, ошо менде эсте жок, бир $200 беле же $150 беле. Ошону төлөп, квитанциясын алып, анан ошо залда отурдук да. Отургандан кийин анан бир убакта мени чакырышты, фамилиямды айтты, анан ошо стеклянный комнатага кирдим, консул менен саламдашып, баягы биздин бир катталуучу суроо берет атпайбы, кандай тилде суроо берет деп, баягы англис тилче берип калса кандай
жооп беребиз, коркуп атабыз депчи. Коркунучтун кереги жок. Посолдор кыргызча да орусча да сүйлөйт да. Менин эсимде жок, ошо кыргызчабы же орусчабы ошо сүйлөшкөнбүз да. Баарын түшүнөсүң, өзүңдүн оюңду айта аласың, аяктан давление эчтеке жок, спокойно. Мени көп кыйнаган эмес, бир ашып кетсе бир 500 сурай берген. Эмнеге баратасың? Англисче билесиңби? Канча убакытка баратасыңар? Канча жумадан кийин же канча айдан кийин кайра келесиңер? Ушундай 5-6 эле суроо берди. Анан болгондой эле жооп бердим. Болгондой жооп бергенден кийин мага айтышты, бир 2 күндөн кийин саат мынчада ошо посольствонун астына келгиле, анан ответи болот деп. Анан ошо мен баш жагында болгом, бир 2-3 кишиден кийин эле киргем, анан 30га жакын киши калган. Ошончо кеткем, 2 күндөн кийин барсам, баягы эле тааныш адамдар, бир 30га жакын, 35ке жакын киши 2 күндөн кийин чогулдук. Кайра ошондой эле баягы фейс контролдон өткөрүп, 2 жерден текшерип туруп, анан баягы залга киргизишти. Анан бир-бирден чакырып, анан мен ошо стеклянный комнатага кирсем, анан посол куттуктап, анан паспортумду визасы менен колго карматкан да. Абдан сүйүнүп алып эшикке чыгып, анан Америкага уже жол ачылды. Анан мен сразу учуп кеткен жокмун, анткени мындай да, эгер силер деген сразу эле учам десеңер, самолетко билетти сразу сатып алып эле 1 күн, 2 күн, 3 күндөн кийин учуп кетсеңер, билетиңер кымбат болуп калат да. Ошон үчүн силерге убакыт берет да, мынчасына чейин силер Америкага учсаңар болот деп. Анан кээ бирөө 1 айдан кийин учат, кээ бирөө 2 айдан кийин учат, кээ бирөө 3 айдан кийин учат. Мен деген ошо 1 айдан кийин учтум да. Мен сразу билетти 2 күндөн кийин десем кымбат болуп калмак, ошон үчүн 1 айдан кийин деп жылдырган үчүн билеттин баасы ылдый түштү да. Ошондо эске ала жүрүш керек. Анан деген өткөндө мен сиздерден сурангам, Америкага барам дегенде документтер даярдап, посольствого кирип, анан баягы самолетко отуруп учуп атканда жаныңарга бир ежедневник алгыла дагы, анан ошол күндөн баштап баягы данныйлардын баарын жасап баштагыла. Жанагы силер деген посольствого данныйларды жиберип атканда бир офиске бардым деп атпаймынбы? Ошол офиске берген данныйлардын баарын жазгыла, анткени кийин унутуп каласыңар. Көп кишилер мияка келип, кийин интервьюга да кереги тийип калат, анан ошону унутуп калат да. Ежедневникти ачкыла дагы, ошондон баштап аккуратно, көп эмес, кыска самый важный нерселерди ежедневникке жаза бергиле да. Анан Америкага келгенде кайсы адреске келдиңер, кайсы жумушка кирдиңер, кайсы число, ошолордун баарын чыкыйтып жаза берсеңер, кийин абдан кереги тиет да. Анан ошентип алып, үйдөгүлөр узатышты, анча мынча оокат алып анан Америкага келдим. Калган историяларды билесиңер. Бир видеодо кенен айтып бергем. Мен мияка келгенде тозуп алышкан да, менинчи аэропорттон тозуп алышкан 2 карындаш. Ошо классташ кызымдын сиңдилери 2 карындаш тозуп алып, жата турган жерге Шипсетбейге апарып, жаткызышып, жумуш даярдап, ошентип кафеге алып киришип, тамак алып берип, ошентип анан баары ойдогудай болуп кеткен да. Анан бул жакка келип калганда, эгер документ тапшырам деп калсаңар, өзүңөр эч кимди укпагыла, только адвокат менен баштагыла да. Адвокат менен баштагыла. Жакшы адвокат болсо ошон менен баштасаңар, ишиңер алдыга жылат, бүт баары точно, как положено дегендей жакшы болот да. Анткени силер адвокат менен иштесеңер, адвокат бүт баарын көрүп турат, силерге документтердин бүт баарын даярдап берет, иммигрейшнге жиберет, кийин интервью болгондо да жакшы даярдайт. Көп кишилер интервьюдон өтпөй калып сотко кетет. Мен да ошо интервьюдон өтпөй калып сотко кеткем да. Анан адвокат, силер интервьюга барганда адвокат дагы интервьюга кирет, сотко уже даяр болуп калат. Эмне жөнүндө сурады, кандай ошибка кетти деп. Ошон үчүн өзүңөр эчтеке баштабагыла. Документ тапшырам деп калсаңар, только адвокат алып, адвокат менен аккуратно, тепкичтер менен
документтерди, айткан документтерин даярдап берип, ежедневныйыңа баарын отметка кылып, ошентип баарын жиберип турсаңар, анан убактысы менен эле келе берет. Биринчи сошалыңар келет, анан сошалды алып алып, анан воркуңар келет 150 күндөн кийин болчу биз келгенде. Анан воркту алып алып иштей бересиңер, баары жакшы болот да. Ошон үчүн эчтекеден коркпош керек. Баары эле жакшы болот, бирок баардыгын туура жасаш керек да, кийин кейбегендей болчу. Мен көп кыргыз жарандарын билем. Кап туура эмес кылтырыбыз, адвокат менен башташ керек болчу. Мына 5 жыл өттү, 6 жыл өттү, эми жаңыдан кайра баштап атабыз, адвокат менен өзүбүз баштабай эле койсок болмок экен, тигини укпай эле койсок болмок экен деп. Ошон үчүн только адвокат, анан бүт баары жакшы кетет да. Анан Америкадагы интервьюну айтып берейин азыр. Тажаган жоксуздарбы? Так, мага абдан ысык болуп атат. Норс Каролайна аябай жакшы штат деп айтышат. Норс Каролайнада көп жашашат, орусча сүйлөгөн, баягы Россиядан келген трак айдаган жигиттер көп жашайт, мексиканецтер көп жашайт, аябай макташат. Кышкысын жылуу, салкыныраак, анан кышкысын жылуураак депчи. Флоридага караганда, Алабамага караганда ылдый, Миссисипи, Луизианага, Техаска караганда деп. Анан деген достор, Америкага келип, бүт иштин баары бүтүп, иштеп атасыңар, сошалыңарды алдыңар, воркуңарды алдыңар, баары жакшы, жаткан жериңер бар, жумушуңар бар, баары сонун. Четинен машина алып атышат, акча топтоп атат, Кыргызстанга жиберип атышат, көңүл жайдары, башкача жашоо башталды. Анан ошентип отуруп, анан бир определенный убакта адвокат менен иштей берсеңер, анан бир күнү интервьюга 2 жума калганда сиздерге пригласительный келет. 2 жумадан кийин сиз мондай адреске келишиңиз керек. Интервью болот деп. Анан интервьюга адвокатыңар барса жакшы, адвокат менен сүйлөшүп, анча-мынча тыйын төлөп берип койсоңар, адвокат барат. Анан абдан сонун бир эме алыш керек да, переводчик алыш керек. Переводчиктен абдан көп нерсе зависит этет. Переводчик анткени слабый переводчик болуп калса, силер айткан ойду туура эмес которуп коюшу мүмкүн. Жеткирек отура албай калышы мүмкүн. Анткени силер интервью болуп атканда, силер переводчик, адвокат, анан тиякта офицер отурат алдыңарда бир комнатада. Анан офицер деген орусча, переводчик менен барсаңар, орусча сүйлөгөн бир өзүнүн офисинин бир сотруднигин телефон менен громкий связьга кошуп коет. Эгер силердин переводчик туура эмес которуп же силерге тартып атса, тиги переводчик кошулганга уруксаты бар да. Бул туура эмес которуп атат, буга тартып атат деп. Ошон үчүн переводчик абдан күчтүү болуш керек да. Мындай нерселерге акчаны көп аябаш керек. Бир переводчик $300 сураса, жакшы переводчик. Анан тияктан бирөө чыгып калса $100, $150 мен которуп берейин деп. Слабый болсо, слабыйга кереги жок, андан көрөк интервьюдан өтүп кеткен жакшы деп туруп, күчтүү переводчик алышыңар керек. Адвокат кичине тыйын сураса берип коюш керек. Адвокаттын бүт баары услугасы акча турат да. Силер барганда эле айтат, мынча турат, давай десеңер баштайбыз деп туруп, бирок четинен төлөйсүңөр да. Анан интервью меники кандай болгон? Интервьюга мен анда адвокатым вообще жок болчу. Мен адвокатты албай койгомдо, ошо аябай чоң катуу болгон да меникичи. Эгер мен адвокатым болгондо, ошо интервьюдан өтүп кетиши мүмкүн болчу да. Анткени тиги переводчик мактаганда меничи 99% өтөсүң, 1% билбейм. Анткени мен көп кишилер менен келгем, абдан жакшы жооп бердим. Кээ бир кишилер сүйлөбөй эле чыгат депчи. Ошон үчүн интервьюга киргенде постоянно сүйлөп туруш керек. Унчукпай отура берсең анда жаман да. Мен бардым, машина менен отуруп, адвокат, переводчикти алдым, адвокатым жок болчу. Переводчикти салып алып, анан Long Island деген immigration офисине бардык. Паркингге чоң экен, машинаны коюп, анан ичине кирдик. Киргенден кийин эле сразу айтты, сенин документтериң бүт баары бар, дополнительный документтер барбы деп. Анан мен дополнительный алып барган документтердин баарын бердим, анан залга отуруп тургула деди да. Анан залда отуруп турсак, толтура киши, где-то 100-150 киши болго дейм залда отурганда. Анан ар жактан бир офицер чыгып, ошо таможенный службада, ошо таможнянын immigration деп коет, мыякта офицер чыгып турган, сенин фамилияңды айтат да. Анан барсаң, айтат да, мен сенин ишиң менен тааныштым, жүрүгүлө киргиле дейт, же болбосо силер 1 саат 2 саат отуруп тургула, мен силердин ишиңерди көрө элекмин, азыр таанышып алайын бир сире, анан чакырам деп.
Анан чакырганда общий зал, мыякта эшик турат, эшиктен узун коридор кетет. Анан мыяктан утуруп улам эшик болуп турат да. Ар бир офицердин өзүнүн кичинекей комнатасы бар. Комнатага киргенде ичи уютна, чаканыраак, өзү астыда отурат, столдун астында компьютер менен. Анан астыга отургула дейт. Отургандан кийин кичине сүйлөшүп, учурашкандан кийин анан астына силердин берген документтерди алып туруп анан айтып бергиле дейт да. Анан ошо жазылган история эмелердин баарын анан өзүңөр чакылдатып анан айта бересиңер. Офицер деген силерди даже карабайт, компьютерге жаза берет. Айтып коеюн, максимум 6-7 саатка чейин барышы мүмкүн. Эң жакшы деген интервьюлар 1 саат, 2 саатта бүткөн, атак мен 5 саат отургам да. Аягында уже шайым ооп, баш майланып калган да. Анан сурангам да. Эшикке чыгып кичине бети колумду жууп, эс алып келейин десем, мына 5-10 мүнөт калды, чыдап туруңуз деп. 5 саат тынбай айтып бергем. Утур сурай берет, айтып бересиң, ал сени даже карабайт, компьютерге жаза берет. Ошентип, историяны точно ийне жибине чейин билишиңер керек да. Ошентип билет, 5 саат болот, 6 саат, 7 саат болот. Кыргызстандын интервьюсу оңчук эле болуп калат. Аяктан ашып кетсе силерге 1 эле мүнөт бөлүп коет. Анан ошо интервью 5 сааттан кийин офицер мага бир кагаздарды берди. Берип туруп айтты, 10 күнүн ичинде келесиңер. Ушул жерге келип туруп анан окошканын жанына барып отметка кылып койсоңор, анан силерди чакырып ответин айтат, өттүңөр, өткөн жоксуңар деп. Анан ошентип кагаздарды алып анан кетип 10 күндөн кийин баргам. Барып анан окошкага отметка кылып коюп, анан отурсам менин фамилиямды айтып чакырган. Барсам, өтпөй калдың. Аяктан айтпайт, причинаны айтпайт. Эмнеге өттүң, эмнеге өтпөй калдың деп. Ошол жактан айтышты, өтпөй калдың, сотко барышың керек, мынчанчы числода, только адвокат менен барды. Анда мен адвокатым жок болчу, адвокат жок, баргам ошол айткан числодо. Анан судья, американский судья айткан мага, мен 6 ай срок берем, 6 айдын ичинде өзүң бир адвокат тап, же болбосо бизде адвокаттар бар, анан ошо адвокат менен келесиң деп. Бир эле нерсени туура эмес кылып койсоңор, жарым жыл, 1 жыл күтө бересиңер, 2 жылга чейин күтө бересиңер. Например, сотко адвокаты жок барсаңар, сот минтип коет. Мен азыр убактым жок, 2 жылдан кийин адвокат менен кел, анан ишиңди карай баштайм дейт. Анан сотко барганда, сот деген эме болот да. Адвокат менен барсаңар, ишти бир сире баштап туруп, анан айтып коет. 1 жылдан кийин келди, анан ишти баштайбыз деп коет. Ошон үчүн процесс абдан узарат да. Ошон үчүн 1 жыл, 2 жылда грин карта ала коем, тигинте коем деп эметпеш керек. Грин карта уткандар мыяктан бир 2-3 айда алышат да, атак. Ошондой. Анан ошентип анан баягы сотко барардын астында мен жанагы Юлия деген аябай күчтүү Нью-Йоркто, Бруклинде жашайт. Ошол адвокат менен баргандан кийин судья биз менен таанышып, биринчи жолу 6 айга жылдырып салган. Экинчи жолу барганда анан мен адвокат менен таанышкандан кийин айтып койгон да. Дагы 1 жылдан кийин келгиле. Ошондо ишиңерди карайм деп. Ошондо 1,5 жыл жөн эле кетип калды да. Анан ошо Юлия менен даярданып алып, анан ошо жакшы судья экен, түшүнүктүү. Анан барып судья интервью дейм да, сот болгондо дагы мени где-то 3-4 саат кыйнашкан. Мен болгондо айтып бергем, прокурор нападение жасайт, адвокат защита кылат, ошентип атынан мен айтып бергенде аягында анан судья айткан. Интервьюда эмне деп айтса, мыяктан да точно ошонун баарын айтып берет. Мен ишенем. Полностью бериш керек деген да, өткөрүш керек деген. Ошентип судьянын чечими ошондой болгон да. Андан кийин силерге решениясын сразу бербейт, сот решениясын бербейт. Определенный убакыттан кийин силердин адвокатка жибериет. Анан ошо адвокат силерди чакырган соттун решениясын берет. Аябай важный документ, аны эч качан жоготпош керек да. Менде үйдө катылып турат. Анан ошол документти алгандан кийин, анан 1 жыл өткөндөн кийин, анан грин картага тапшырасыңар да. Иммигрейшнге грин картага тапшырасыңар. Грин картага тапшырарда кайра адвокатка барасыңар. Определенный документтерди бир 17 барак толтурасыңар, анда да 1-2 саат отуруп. Анан силерди медицинский осмотрга жиберет. Медицинский осмотрга акчасын төлөп, медицинский осмотр өткөндөн кийин 1-2 жумадан кийин чалабыз дейт. Ошондон кийин барасыңар,
конверт болот, эч ачканга болбойт ал конвертти. Силердин ден соолугуңар боюнча полный информация ичинде жатат, бирок ачканга болбойт. Ошол конвертти адвокатка алып келип бересиңер, адвокат жиберет. 1-2 айдан кийин ответ келет, что документиңди алдык, процесс кетти деп. Ошондон кийин анан 1 жыл спокойно жүрө бересиңер. 1 жыл, 1,5 жылдан кийин анан грин картаңар келет. Кудай берсе. Иштер ошондой. Азыр мен жүктү алып Нью-Йоркко кетмей болдум. Андан кийин үйгө кетейин деген, бирок менин диспетчерим кичине акча көбүрөөк таап ал деп $4000 груз таап коюптур. Колорадо деген штатка барып, ошондон кийин анан үйгө келем. Анан ошо үйгө келгенден кийин анан сонун видеолорду жасайбыз. Туугандар, аман эсен болуңуздар. Суроолоруңуздар болсо жазыңыздар, жооп беребиз. Мына мени чакырып атышат. Саламатта калыңыздар. Жарқырап күлүп турган жайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кызы кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Бөксөлөр толсун деши, байырлап башыбызга бак дөөлөт консун деши, бар болсок кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсок кандай жакшы.